Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкекте өткөн аймактар үчүн таза суу деп аталган форумдун ишине катышып сөз сүйлөдү. Биздин өлкөбүздүн калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү, деди президент. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө 2023 жылдын аягына чейин калктуу конуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Евро биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул акча каражаттарынын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакыны кредиттик түрдө, 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Таза суу бул элибиздин ден соолугу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 30 миңге жакын ичеги карын оорулары катталат. А катталбай калганы канча? Ичүүчү суу аркылуу жуга турган ооруларга каршы күрөш өлкөнү жыл сайын 4,8 миллиард сомдон ашык чыгымга алып келет. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн биринчи кезекте калктуу конуштарда таза суу маселесин чечүү керек. Таза суу маселесин чечпей туруп, туризмди, жалпы эле экономикабызды өнүктүрүү кыйынга турат. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республикалык бюджеттин эсебинен жана 17 айыл эл аралык финансы институттардын жардамы аркылуу таза суу менен камсыз болду. Бишкектеги орто алыш суу кампасына 35 жаңы кошумча скважина орнотулду. Анын бет ачар аземине кала башчы Азиз Суракматов жана аны каржылаган Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Сума Чакрабарти катышты. Сөз кабарчыбызда. Бишкектеги эң маанилүү суу кампаларынын бири. Ал Борбордогу калктын 43%-ын таза суу менен камсыз. Тагыраагы темир жолдун түштүк бөлүгү. Бул экинчи долбоордо каралган 4 компонент бар. Бул биринчи компонент 35 скважинанын бурголоо иштери. Бүгүнкү күндө ошол скважиналар бурголон бүткөн. Ошол скважиналарга керектүү насостор, трубалар жана электро жабдыктары бүгүнкү күндө келип түшүштү. Монтаж жумуштары жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө таза суу маселесин чечүүнүн 3-чү фазасында иш жүргүзүлүп жатат. Ага колдоо көрсөткөн чет өлкөлүктөргө шаардын мэри ыраазычылык билдирди. Я думаю, что наше сотрудничество будет плодотворным. Сиздер менен ар багытта кызматташып келебиз. Бизге бир гана суу чыгаруу жаатында гана эмес, башка көп тармакта көмөк көрсөтүп келесиздер. Ал үчүн Европалык банкка, ошондой эле Швейцария өкмөтүнө, Бишкек шаарынын мэриясынын жана шаар тургундарынын атынан ыраазычылык билдирем. Таза суунун сапатын жакшыртуу үчүн Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан жалпы 16 миллион евро бөлүнгөн. Анын жарымы насыя болсо, калганы гранттык негизде. Бизде ийгиликтүү кызматташуу орун алууда. Буга чейин эле мэрия жана суу департаменти менен бир катар долбоорлор ишке ашкан. Алар суу жабдууларын оңдоо, троллейбус сатып алуу сыяктуу иштер. Таза суу ар бир адамга муктаж. Бул долбоор Кыргызстанга чоң пайда алып келет. 115 скважинага дагы 35-и кошулду. Орто алыш Борбордун түштүк тарабындагы тоо этегинде жайгашып, 472 гектар аянтты ээлейт. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, ЛТР. Башка кабарлардан мурунку саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаеваны 1-Май райондук соту үй камагына чыгарды. Маалыматка ылайык, айыпталуучунун жактоочусу баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Эске салсак, Динара Сагынбаевага мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча документтерди жасалгалоо жана жемкорлукка аралашуу боюнча айып тагылууда. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыккы зооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү менчик самолет менен Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн.
Бүгүн Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча чечим чыгарган Нарын шаарынын мурдагы судьясына айып тагылганын башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык, судья 2013 жылдын 9 апрелинде Батукаевдин айыккы соорусунан улам абактан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунуштамасын тыкыр иликтеп чыкпастан аны канааттандырып берген. Кылмышкер Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган. Белгилей кетсек, Батукаевди Аламүдүн райондук соту 16 жыл 8 айга эркинен ажыратканына карабай, соттун чечими менен жаза мөөнөтүнүн жарымы өткөндө абактан чыгарылган. Ал эми Нарын шаарынын мурдагы сотуна кылмыш жаза кодексинин билип туруп акыйкатсыз өкүм чыгаруу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Бишкектин Октябрь райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкери 15 000 сом пара менен кармалды. Ал билим берүү бөлүмү тарабынан өткөрүлгөн тендердин каржы маселесин чечип берүүнү убада кылып, ага катышкан ишкананын өкүлүнөн пара талап кылган. Бул иш кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ал эми кармалган адам коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Ушул эле жылдын 22 майында казак тарап февраль айында киргизилген Кыргызстандын айыл чарба продукциясына айрым түрлөрүнө болгон убактылуу фитосанитардык чектөөнү алып салды. Бул Казакстан тышкы иштер министри Бейбут Атамкуловдун 20-21 майда Бишкекке болгон расмий визитинин алкагында өткөн өкмөттөр аралык келишимдин натыйжасында жетишилди. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн учурунда Кыргыз делегациясы Казакстан делегациясына кайрылып, өз ара пайдалуу соода жүгүртүүгө тоскоол болгон фитосанитардык чектөөнү алып салууну сунуштаган. Кыргызстандан Казакстанга картошка, алма жана курма жемиштерин алып кирүүгө чектөө киргизилген эле. Нарында жер-жерлерде граждандык коргонуу боюнча окуу машыгуулар башталды. Ал облус жетекчисинин атайын буйругу менен бекиген. Ага биринчилерден болуп киришкен Ат башы районундагылар көбүн эсе суу деңгээлдеринин көтөрүлүшүнөн жана катуу жүргөн селдерден жапа чегип келишет. Андыктан бул жолку иш-чарада мекеме ишканалардын мына ушул сыяктуу кырсыктарды алдын алууга жана алардын кесепеттерин жоюуга даярдыктары текшерилди. Жергиликтүү бийлик башындагылардын айтымдарында бул аракеттерге катары 185 адистен турган 11 кызмат тартылып, алардын пайдаланууларында жалпысынан 60 кубаттуу техника бар. Даярдык сабына толугу менен коюлган бул күчтөр ушул окуу машыгуулардын чектеринде Ак Муз, Ат башы, Кара суу жана Акжар айылдарын аралай агып өткөн суу жээктерин бекемдөө жумуштары менен алып бурушмакчы. Ошондой эле алыскы эки айылды район борбору менен байланыштырган көпүрөлөр жана жолдор оңдолуп, алар аркылуу малчылар бийик тоолор арасындагы жайлоолорго көчүрүлөт. Анан дагы бир башкысы Кара суу менен Кайлын айылынын ортосунда жолду, анан айылды баягы суу каптоо коркунучу болуп келген. Ошону биз ачык типтеги дренажды касып жолдун чекесин, анан жолду оңдоп, анан ошол жердеги тиешелүү көпүрөлөр, суу өтүш жерлерди, кальчилерди коюу жумуштары аткарылат. Мектептерде дагы жарандык коргоо күндөрүн өткөрүп көрөбүз, даярдыгын балдарга окуу кандай жүргүзүп атат. Ошо мектеп жарандык коргоого кандай даярдыгын, мына азыр эле райондун 5 айлык мектебиндеги жарандык коргоо күнү, өрт чыккандыгы боюнча жарандык коргоо күнүн көрүп келдик. Мурун кабарлангандай, 1943 жылдан бери дайынсыз делинген кыргыз жоокери Абдырасул Чороевдин сөөгү Ленинград облусунун Старо-Руссо шаарчасында коюлгандыгы белгилүү болду. Ушундан улам учурда Нарын районундагы Эмгек Тала айылындагы анын уулу Аскарбек Абдырасулов туугандары менен биргеликте Орусиянын мына ушул аймагына барып, андагы улуу жеңиш салтанатына катышкандан тышкары атасынын мүрзөсүн тапкан. Ошондой эле Абдырасуловдор Курск салгылашуусунда Маслова айылында батырларча курман болгон атасынын агасы Жусуп Чороевдин бейитине да мусулмандык парзын аткарышты. Жергиликтүү калкаларды чоң урмат сый менен тосуп алышкан. Ал эми ошол оор апаатты баштарынан өткөрүшкөндөр Ленинград көчөсүн бузуп өтүүдөгү ар кайсы улуттагы жоокерлердин каармандыктарын азыркыга дейре айтышып, элдердин ынтымагы менен биримдигинен өткөн ырыскы жок экендигине өзгөчө басым жасоону жакшы адатка айландырышкан. Чоң согуш болгон, Ленинграддын блокадасын ошол жерден жарып өткөнбүз. Биздин ушул Старо-Руссо районунда 120дан ашык деревняда көрсөтөн бар деп айтышты. Анан өзү да компьютеринен карады. Ошол 50-жылдары
перезахоронение болгон деп Заболотье кыштагынан деп тиги эмеге алып барып көрүстөнгө көмүлгөн жерине алып барып анан өзү көргөзүп биз ошо 6-күнү барып калыптырбыз, бирок баягы телефон чалсак дежурный аркылуу анан келип жакшы көргөзүп неме кылып анан тиги кетти. Кечээ Жунго Шинжан радио телестанциясынын жетекчиси Жавкан Мырза баштаган өкүлдөр ЛТР МТРКсынын Оштогу башкы кеңсесине кызматтык сапар менен келди. Кытайлык кесиптештер элди каналдын чыгармачыл жамааты мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, келечек кызматташтык тууралуу кенен пикир алышты. Кытайдын Жунго Шинжан радио телестанциясынын жетекчиси Жавкан Мырза баштаган өкүлдөрдү ЛТР каналынын жамааты нан борсок менен жылуу тосуп алышты. Ал биринчи кыска тааныштырып койду. Телеканал менен бизге экскурсия чыгып. Андан соң коноктор элдик каналдын бир катар бөлүмдөрү менен таанышып чыгышты. Алар 24 саат бою одо жаңырган LFM радиосу жана ЛТРде 17 саат бою көрөрмандарга агартуу жаатында 20 ашуун атраптуу программаларды тартуулаган Илим Билим каналы менен таанышты. Жалпы элдик каналдын мүмкүнчүлүктөрүнө күбө болушту. Бул жалаң агартуу багытында да илим, билим, адамды Кытайлык кесиптештер бул учурда элдик каналдын жалпы жамааты менен жолугушууга да кенен убакыт бөлдү. Анткени Жунго Шинжан радио телестанциясынын Жунгого сапар көрсөтүүсүн буга чейин ЛТР каналы 10 жыл убакыт спутник аркылуу 54 өлкөгө таратып келген. Андан улам келечекте эки тараптуу чыгармачылык кызматташтыкты арттырууда кеңири баарлашып, көрөрмандарга кызыктуу, сапаттуу программаларды чагылдыруу боюнча сунуш пикирлер айтылды. Ушул жерге келип көргөндөн кийин биз силердин башкаруу жакта болсун, иштеген сапатыңар жакта болсун, кызматкерлердин өзүнүн кызмат сапаты жакта болсун өтө жакшы таасиратка ээ болдук. Бүгүн ушул жерде биз көргөндөн кийин биз ушул жактарда көп ойдорго келдик, ошо кызматташ жагында. Мындан кийин дагы кызматташ ишкилей тереңдеп эки теленин байланышын жакшыртканга амал кылабыз. 10 жылдан ашык Жунго сапар берүүсүн ЛТР телеканалы аркылуу Кыргызстанга, кала берсе ошол спутник аркылуу башка өлкөлөрдө жашап жаткан кыргыздарга, этникалык кыргыздарга жеткирип берүүдө силердин салымыңар өзгөчө болгон, чоң болгон. Ошон үчүн силерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы бир канча долбоорлор бар буйрук салдыда, чогуу кызматташып ошол долбоорлорду бирге ишке ашыруу ниетибиз бар. Силердин ушул көмөктөшкөнүңөр үчүн, кызматташканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз деп биздин ошол жааматка келип, өздөрүнүн рахматтарын айтып, биздин берүүлөрдү коомго жеткизүүдө сиздердин ордуңуздар чоң деген өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып кетишти. Жолугушууда эки тарап Кыргыз-Кытай кесиптештер, Жунго Шинжан радио телестанциясы жана ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жетекчилери кызматташтыкка кол алышып, эстелик белектерин тартуулашты. Мырзажигит Маматкерим уулу, Тайыр Аматжан уулу, ЛТР, Ош. Жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. ЛТР каналы менен бирге болуңуздар.